Мектеп жашына чейинки балдар үчүн бала бакчалардын тартыштыгы шаардагыдай эле айыл аймактарында дагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Учурда бул маселе райондордо өздөрүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүнө жараша чечилүүдө. Алсак Кара Суу районунун Каттаталдык айыл өкмөтүнө караштуу Ачы айылында жыл санап баланын саны өскөнү менен бакчанын жоктугунан айрыкча иштеген ата-энелер кыйналышчу. Жергиликтүү калктын мындай муктаждыгын чечүү максатында 2015-жылы Каттаталдык айыл өкмөтү айылдагы жеке менчик үйдө жер алып бала бакча уюштурган. Бүгүнкү күндө бакча зарыл жабдуулар менен толук камсыз болуп, айылдагы балдар окуп тарбияланууда. 2015-жылы түптөлгөн жеке менчик үйүбүз эле. Ошол жылдан бери ушу бакчага берип, мамлекетке бергенбиз. Мамлекеттин эсебинен каржыланат. Балдар бакчасында 50 бала тарбияланат, 2 группада, 2 тайпадан турат. Балдардын ата-энелердин келүүсү аябай жакшы. Айыл өкмөттөн бардык нерселер менен камсыздалып турат. Эң негизгиси биздин балдардын ден соолугу, алган билими жугумдуу болсун деп тилейбиз. Быйылкы 2022-жылдын жаңырышын Көгүлтүр Асман бакчасынын моторайган кичинекейлери да мыкты даярдык менен салтанаттуу тосуп алышты. Кылымдардын далайларын карыгып, убак келет көп жылдарды баскырып, мына кайра келип калды билинбей, жаңы жылым ай ааламды жаңыртып, баарыңыздарды 2022 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жылың жакшылыктан алып келсин, жараткан ырыскысын салып берсин, жүрөккө өмүр бою өчпөй жанган жүзүбүзгө ыйман кошуп тагып берсин. Балдар айтмачы, бизге ким жетишпей атат? Аяз кызы чакырып алалы. Hoş geldiniz. Биздин майрамдык салтанатына балдарыбыз сизди чыдамсыздык менен күтүп жатты эле. Саламатсыңарбы балдарым? Ой, азаматтар, бизди күттүңөр беле? Кырдай аласыңарбы? Билей аласыңарбы? Балдардын ырдаганын, билегендерин угуп, белектерди берели. Кана балдар, ырдап беребизби? Ой, азамат. Бул жерде эмне болуп жатат? Эмнеге чакыргансызга? Байрамдык кече болуп жатабы? Шашпагыла силерди. Бардык белектерди өзүң алып, аяздыңарды ырдап кетпесеңби? Кел аяз, сен абдан чарчаптыксың. Бул жерге отуруп эс алып алчы. Ооба, аябай чарчадым. Анда мен эс алайын, Аяз ата сенден өчүнчү алдымды. Эми аяз музумду ырдап мен токойго алып кетип калайын. Жок. Жүр аяз, жүр. Ким алып кетти? Мага табышасыңарбы? Бизде берейин, силер ойнап тургула. Анан кийин белектерди берем силерге, макулбу? Бөбөктөрдүн жаңы жыл майрамын кызыктуу өткөрүүгө өзгөчө көңүл бурулганын музыканын коштоосунда уюштурулган ар кыл оюн зооктордон жаш курактарына жараша кийинген балдардын түрдүү кооз кийимдеринен эле байкоого болот. Жүрөктөрү кубанычка толуп, майрамдык шаңга бөлөнгөн бөбөктөр балаты майрамына даярдаган номерлерин аткарышып, өзгөчө рахатка батышты. Чип-чип жөжөлөрүм, чип-чип менин жөжөлөрүм, жар башынан бармактайым мен багайын ардактайым. Чип-чип жөжөлөрүм, чип-чип менин жөжөлөрүм, жар башынан
kızlar. Негизи эски жыл жакшы жылдардан болду. Анан азыр ушу балдарга кааларыбыз ар дайым ушундай. Мен бул балдар биздин келечегибиз, эртең келечегибиз. Ошол үчүн булардын көңүлүн оорутпай, буларга ушундай аязыталар, жаңы жылдарды тосуп берип, ушундай кубандырып келип атабыз. Негизи келе жаткан жаңы жылга жакшы жылдардан, токчулуктун, молчулуктун жылдары болсун деп ушинтип кетет элем да. Бакчанын жетекчиси майда бирок эгейсиз эмгекти талап кылган балдар үчүн майрамдык салтанатты уюштурууда жамааттын ынтымагы өзгөчө болгонун белгилейт. Ошондой эле өткөн жылда келечек ээлерине татыктуу тарбия берип, мыкты билим башатын үйрөтүүдө бир топ айтарлык ийгиликтер жаралыптыр. Биздин жамаат аябай ынтымактуу, бир арзыбаган акчага иштешет, бирок ошол акчалардын берекесин берип, үй бүлөлөрүн багып келип атат. Быйылкы жыл жаман жылдардан болгон жок. Бизде аябай көп ийгиликтер болду бул бакчада. Сууларыбыз чыкты, материальный база толук жаңыланды. Балдардын, ата-энелердин жанагы билим алуусуна кызыгуусу артты. Жакшы ийгиликтер болуп жатат. Кичинекей бөбөктөрдө бири-бири менен акыйнек айтышып, ар түрдүү оюндарды аткарышты. Алардын майрамга кийген кооз кийимдеринде балдардан жардамын аябаган жеке ишкерлердин колдоосу менен атайын бала бакчасына деп тектирилиптир. Жаш курактарына ылайык даярдалган бул кийимдерди эми бакчада өткөн ар кандай салтанаттарда бакчанын балдары кийишет. Бул албетте балдарына ар кайсы майрамда кийим издеген ата-энелер үчүн бир топ жеңилдик. Жетекчинин айтуусунда учурда балдардын келечеги үчүн ата-энелердин жалпы эле коомчулуктун кызыкчылыгы арткан. Жеке спонсорлор да чыгып, пианинолорду алып берип атат. Биз сураган нерсени азыркы ата-энелердин, азыркы адамдардын түшүнүгү, деңгээли аябай кубандырат. Эч ким сураган нерсенен мындай отказ кылбайт. Бардыгы жакшы. Быйылкы келип аткан 22-жылдын жакшы жыл болушун каалайм. Ушул жерде билим тарбия алып аткан балдарым билимдүү болсун, мамлекетке эле эмес өздөрүнүн үй бүлөсүнө, ата-энесине күйүмдүү жаштардан болсун. Биз ынтымакпыз, мындан да ынтымак болушту каалайбыз. Кататалдык айыл өкмөтүнө караштуу Ачы айылындагы ата-энелер балдары үчүн бакчада түзүлүп жаткан шартка, ананда балдары орус тилин үйрөнүп жаткандарына кубанычтарын жашырышпайт. Ал эми бакчанын жамааты жергиликтүү калктын суроо өтүнүчтөрү боюнча келерки жылы балдар үчүн дагы 2 тайпалык жай даярдоону пландашууда. 22-жылга дагы бир тайпа кошкубуз келип турат. Себеби жогорку тайпа менен даярдоо тайпасы киргенде жанакы кичинекей балдарыбызга орун жок калат экен. Кудай кааласа ойлонуп турам. Дагы бир группага помещение, здание даярдайбыз. Анан дагы бизде жакшы ниет тилектерибиз бар. Дагы чоңойтобуз 22-жылы Кудай кааласа деген ниеттерибиз бар. Ошол ниеттерибизди жетели. Балдарыбыздын, ата-энелерибиздин, бардыгыбыздын, элибиз, журтубуздун тынчылыгын тилейм.